Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү сабагыбыз адабият сабагы туурасында болмокчу. Анда эмесе көңүлүбүздү бүгүн адабият сабагына бөлөлү. 11-класстын кыргыз адабият сабагы мугалим Бердалиева Света Ташбаевна. Бүгүнкү биздин өтө турган жаңы темабыз Чыңгыз Айтматовдун Делбирим повести. Сабактын максаты Делбирим повести менен тааныша алышат окуучулар. Армандуу махабат үй бүлөнүн бири-бирине түшүнө албастыгын талдай билишет. Турмушта ак караны ажырата билүүгө, токтоолукка, сабырдуулукка тарбиялана алышат. Делбирим повестиндеги башкы каармандар Ильяс менен Асел. Чыңгыз Айтматовдун Делбирим повести 4 адамдын ар биринин сүйүүдөгү өз-өзүнчө жолун көрсөтөт. Бири-бирине чырмалышкан махабат сезимдеринде эч кимисинин күнөөсү да, арамдыгы да жок, баары өз сүйүүлөрү үчүн күрөшөт. Делбирим повестинин жазылыш тарыхы Джерс букасы жана долоондогу махабат. Чыңгыз Айтматов Айыл чарба институтун бүтөөр менен Кыргыз мал чарбачылыгы илим изилдөө институтуна караштуу Асыл тукум заводуна зоотехник катары жиберилет. Ошол чарбада 100дөн ашуун асыл тукум уй боло турган. Ар бир саан уйдан сүт өндүрүү боюнча Кыргыз СССРинде алдыңкы орунду бербей келген СССР. Ага канааттанбай дымактуу жаш зоотехник Чыңгыз бир эксперимент жасамак болот. Ангелиянын түштүгүндөгү Джерс аттуу аралдагы сары, күрөң темгилдери бар сүтүнүн майлуулугу башка уйлардан 2% дагы көбүрөөк болгон карамалдарды алып келип, биздин бийик тоодогу топостор менен аргындаштырып, малдын сүттүү жаңы породасын алуу ниетин көздөйт. Чоңдоруна айтса туура көрөт. Анан Джерс букасын алганы Ленинградка, андан Гатчинага өтөт. Ал жактан Джерс букасын мал салууга ылайыкташкан вагонго чакырып, 10 күн жол жүрүп, Жамбылга, андан Таластагы институттун фермасына алып келишет. Эми ага жуба издеп, кеминде 10-15 топос керек деп, Тянь-Шанды көздөй жөнөшөт. Ошол жолдо Долоон ашуусунун белинде түнөмөк болуп, жолчулардын чакан үйүнө токтошот. Андан аркы баян мындай уланат. Чоң бөлмөнүн ичинде бир нече кревет коюлат. Алардын көбү бош. Бир бурчта гана 2 айдоочу бутунан тура албай, ыргалып, мас болуп отурат. Менин жатаар жайымда алардын жанында эле деп баяндайт. Булардын бирөө жанагы чиркегичтүү жүк машинанын шоопуру экен. Мени көздөрүнө илбей өз ара бакылдашып жатышты. Кааласам, каалабасам да, ал экөөнүн сөзүн угууга аргасыз элем. Ошол ашуунун кылда чокусунда мени жактырган жалжалым жашайт. Бирок ал мени карап да койбойт, деп бирөө экинчисине өзүнүн дардын божурап, башынан өткөн сүйүү окуясын айтып берет. Ал өзүнүн сүйгөнүн такыр унута албаганын, ар дайым ашууну ашканда ошол делбирин көрөрүн, махабатты кантип башталып, кантип алоолонуп отурганын бир баштан айтып берет. Анын башынан өткөн ошол лазаттуу да, азаптуу да, армандуу да окуялар мага ушунчалык катуу таасир этти дейт. Ооба, мен анда бийик тоолор тарапка жол алган жолоочу гана элем. Аякка башка эле бир милдет менен аттангам. Бирок ошол кан жолдо кызыл жоолук жалжалымды таап ага негиз берген бир тагдыр менен кезиккем. 2 аты бар бир эле чыгарма повесть элге 2 аты менен тараган. Биринчиси кызыл жоолук жалжалым деген ат менен, экинчиси Делбирим деген ат менен таанымал болгон. Чыгарма кыргыз жана орус тилинде жазылган сыяктанат. Адегенде кыргыз тилинде жазыла баштаган болушу мүмкүн. Себеби Советтик Кыргызстан газетасынын 1959 жылдын 30 августтагы санында Долоондун кан жолу
жолунда деген ат менен үзүндүсү чыга баштайт. Ошол бойдон кыргыз окурмандарынын Сумсайтып журналынын 1961-жылдын февраль 2-беттерине «Тополёк мой красной косынке» деген ат менен басылат. Ушул эле жылы башка жазылып, чыгарма авторго 1920 кыргыздарды 22 жыл күттүргөн Кызыл жоолук жалжал кыргызча үзүндүсү 1959-жылы чыга баштаган. Долоондогу махабат баянын толук чыгышы узаргандан узарып кеткен. 1981-жылы гана арадан 22 жыл өтүп жазуучунун шекерлик иниси Ашым Жакыпбековдун котормосунда Делбирим деген ат менен ала тоолуктардын эне тилинде жарыяланган. Армандуу махабат баяны көрсөтүлгөн. Ильяс менен Аселдин сүйүүдөн тургузган, үй бүлөсүнүн бири-бирин түшүнө албастыктан кыйроосу. Жана Ильясты жакшы көргөн Катича жана Аселди жакшы көргөн Байтемир төртөө тең өз ордуна туруу менен төртөө төрт башка мүнөздү алып жүрүп, бир дарыяга куйган өзөндөрдөй төртөө ыйык махабат дайрасына өз тагдырлары менен кошулуп турат. Делбирим киночуларды өзүнө тарткан чыгарма. Повесть басма сөздө жарыяланаары менен эле кинорежиссер Сахаров басып чыгылып, Кыргыз фильм киностудиясында ашуу фильм тарткан. Асел, Данияр, Садык, Райхан, Андрей, Байтемир деген каармандар катышат. Райхандын ролун аткарган Бакен Кыдыкеева менен Садыктын ролун аткарган Асанбек Умуралиевден башка актерлор кийин белгисиз бойдон калат. Экинчи жолу бул адабий чыгармага Мосфильм киностудиясынын сугу түшүп, режиссер Ирина Попловская «Я Тяньшань» деген фильм тартат. Токтогул кесине жүк ташып чиркегичин кырсыкка кабылткан жаш шофердун армандуу махабаты 1973-жылы 19 мартта премьера катары көрсөтүлүп, прокаттан чоң каражат түшүрөт. Экинчи сүрөтчү Динара Чочунбаева Аселдин, Сүймөнкул Чокморов Байтемирдин ролун аткарат. Ошол жылы Москвада театрдык институтта билим алып жаткан Дүйшөн Байдөбөтов Ильяздын, Назира Мамбетова Катичанын ролун аткарат. Ысымдары дароо жалпы союзга дүң болот. Чыңгыз Айтматовдун Кызыл жоолук жалжалым повести Долоон деген ырдын жазылышына да шык берген. 1966-жылы Нарын музыкалуу драм театры Чыңгыз Айтматовдун Кызыл жоолук жалжалым повестин сахналаштырмак болот. Режиссер Бобек Ибраев спектакльге ыр жазуу тапшырмасын Жумамүдүн Шералиев менен жаш жигит Калыйбек Тагаевке тапшырат. Сөзүн Шералиев жазат. Обонун Тагаев чыгарат. Сагыйпа Чечейбаева аткарып чыгат. Кезегинде бул ыр эң кеңири таралган чыгармалардын катарына кирет. Делбирим повестиндеги башкы каармандар Асел менен Ильяс. Делбирим повести өзүнүн композициялык түзүлүшү боюнча 4 бөлүмдөн турат. Пролог ордуна шофердун баяны, жолчунун баяны, эпилог ордуна повесть мындайча башталат. Кесибим журналист болгон соң үйгө байыр албай, кыргыз жергесин кыдырып жүргөнүм жүргөн. Ошондой бир жолу Нарында жүргөн элем. Фрунзеге редакциядан чукул чакырып калышты. Автостанцияга жетип келсем, автобус менин алдымда жүрүп кетиптир. Кийинкиси 5 сааттан кийин жөнөйт экен. Жол улаш бир машинага түшүп кетиштен башка ылажы калбады. Жүгүрүп жолдун этегиндеги кара жолго чыктым деп башталат. Делбирим повести жазылып жарыяланган жылдарда
Чыңгыз Айтматов чындыгында Москвада жарыяланчу Коммунисттер партиясынын органы болгон. Правда газетасынын өз кабарчысы болуп эмгектенген. Повесттин прологунда же эпилогунда сүрөттөлгөн мен Чыңгыз Айтматовдун өзү деген корутунду чыгышы мүмкүн. Чынында андай эмес. Автобиографиялык учурлар байкалып, сезилгенине карабастан, лирикалык мен повесттеги сюжеттик өзөктөрдө кызмат аткарган өз алдынча персонаж. Ильястын ыры. Мен сага жалгыз келдим, байыралдым, тургуздум махабаттын пайдубалын. Тагдырым татаал жолдо жаңылышып, долоондон канатымды кайрып алдым. Эстечи, асел сага келгенимде, жээгиңде сүйүү атын бербедимби, көлдөгү бакыт кушун кармай албай, өзүңө коштошууга келбедимби? Күндөн көп, биздин күндөр өткөн күн, келермин аман болсом да бир көксөп, мен азыр жалгыз учкан аккуу болуп баратам, бакыт издеп Памир көздөй. Мына бул Делбирдин повестиндеги Ильястын ыры. Анда эмесе балдар, биз ушул Ильястын ырын чыгармасы менен толук эмне кылып алалы, обондуу ырдалышын угуп чыгалы балдар. Анда эмесе баарыбыз тең көңүлүбүздү бурам. Жалгыз келдик.
Мына балдар, биз кыскача Ильястын ыры туурасында эмне кылдык? Чыгарманы, киносун көрүп алдык. Анда эмесе балдар, кийинки сабагыбызга көңүлүбүздү буралы. Бушуктоо үчүн суроолор. Ильястын жасаган кадамдарына кандай көз караштарыңар бар? Үйгө тапшырма катарында берейин. Асел Ильясты күтсө, кечирсе болот беле деген суроо. Кадича кандай аял деп ойлойсуңар? Асел ата-энесинин алдында туура иш жасадыбы? Байтемир кандай адам? Аселдин ата-энеси кечирет беле? Самат чоңойсо атасын издейби деген суроолорду эмне кылалы балдар? Үйдөн өзүбүз таап карап келели. Анда эмесе кийинки ушул Делбирим повести боюнча балдар өзүбүздүн кийинки суроолорубуз боюнча көңүл бөлөлү. Биринчи суроо. Чыңгыз Айтматовдун Делбирим повестинин башкы каармандары ким? Чыңгыз Айтматовдун Делбирим повестиндеги башкы каармандарыбыз Ильяс менен Асел. Ильяс менен Асел кайдан таанышышат? Айылдын четинде Ильястын машинасы бузулуп калганда таанышышат. Ильястын туулган күнүнөн Асел курбусун жандап барганда таанышат. Отуруштан экөөнү Ильястын досу тааныштырат. Туура жооп балдар. Айылдын четинен Ильястын машинасы бузулуп калганда, анан Ильяс Асел менен таанышат. Делбирим повестинин экинчи аты. Жаңы эле сабактын башталышында биз айтып кеттик. Делбирим кызыл жоолук жалжалым деген ат менен дагы берилип келген. Ильясты жакшы көргөн аялдын, кыздын аты ким? Калича, Кадича, Калипа. Бул жерде туура варианты Кадича. Асел менен Ильястын уулунун аты ким? Тилек, Самат, Бак-дөөлөт. Бул жерде Асел менен Ильястын уулунун аты Самат. Асел уулу менен кимдин үйүндө туруп калат? Байтемирдин үйүндө туруп калат, Бак-дөөлөттүн үйүндө туруп калат, Болоттун үйүндө туруп калат. Асел уулу менен Байтемирдин үйүндө туруп калат. Ильяс кайсы окуядан кийин өзүн жаман сезип ичимдикке берилип кетет? Прицепти ашуудан тоголотуп алгандан кийин, балалуу болгондон кийин, жумушсуз калгандан кийин. Ильяс кайсы окуядан кийин өзүн жаман сезип ичимдикке берилип кетет дегендин туура жообу балдар прицепти ашуудан тоголотуп алгандан кийин ичимдикке берилип кетет. Делбирим повести кайсы ырдын жазылышына түрткү берген? Жаңы эле биз угуп тааныштык. Делбирим повести балдар бул Долоон деген Ильястын ыры менен белгилүү болду. Кыргыз, өзбек киночулары биргелешип тарткан Делбирим тасмасында Аселдин ролун ким ойногон? Мадина Талипбек ойногон, Элина Абай кыз ойногон, Рахат Божокеева ойногон. Бул жерде Мадина ойногон. Мына балдар, биз Чыңгыз Айтматовдун Делбирим повести боюнча кыскача маалымат ала алдык. Делбирим повестиндеги башкы каармандар Асел менен Ильяс. Үйгө тапшырма. Долоондон канатымды кайрып алдым деген темада дил баян жазабыз балдар. Саламатта калгыла балдар. Кийинки сабакта көрүшкөнчө.